Assalamu alaikum урматтуу телекөрүүчүлөр. Biz бүгүн биздин мейман деген түз эфирдеги көрсөтүүбүздү баштамакчыбыз. Биздин бүгүнкү студиянын коноктору Айтыш коомдук фондунун төрагасынын орун басары Азамат Болгонбаев жана Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясынын эл ырчысы эстебес аттуу өнөрпоздордун тобунун жетекчиси Аалы Туткучев. Бұл Аалы менен Азаматты бардығыңыздар жакшы тааныйсыздар. Эми биз бүгүнкү көрсөтүүбүздү суроо жооптор менен эмес, өнөр майрамы сыяктуу өткөрсөк деген сунуш бар. Эми алгач элибиз силер студияда отургандан кийин, эфирде отургандан кийин сөзсүз сиздерден ушул саламдашууну, эл журт менен бир саламдашып алууну күтөт. Сөздү ушундан баштасак. Улуулата баштайбызбы? Же ким комузу жакын турса ошол баштайбы? Замирбай агайыбыз айтчу эле, Шаршен ырчы айтат, ырдайым деп келгенден кийин ырдаш керек. Анан биз сабакта комузу жок болуп калсак, агай комузуңуз болсо ырдап берейин деп келдиң беле деп калчу эле. Анан экөөбүз комузубузду көтөрүп алып келип калдык, калган ыры менен болсун. Амандашып ырдамактан алабалкылардын салтында, маңдайдан агайын кыргыз эл турат, анда Азамат тартынба. Акындык деген бул өнөр, ала алмаш кыз өнөрдүн алтынга. Эки акын ырдап келгениң ал эзелкилердин салтында. Анкенин акындарын ырдатып ак бата берген калкымда, өнөрдө жетсең бийикке анда кечүү керек то дайраны. Илгирезик калыктар нечен Осмонкул калпышкан экен дой дайраны. Алты күндүк өмүрдүн калкымда болбосо деймин доң арманы. Ар бир кыргыз жаранын ар качан көңүлү болсун дой жайдары. Емин Азамат менен Аалыңар бүгүн ардактап комуз алганы, силерге ырдаптой берес экен, ашыралы тууганбай аксакалдардын Кыргызстан ай калкым аялсыз тапкан балдары. Эми жанымда турган Аалы кеңе, жамгырдай сөздөн талбайсың. Шербетін сөздің тандайсың, улуудан қалған көрің көңүрматтап комуз кармайсың. Алтымыш казак келсе да билем айтышкандан талбайсың. Бүгүн эл теридин төрүндөн ай канаң эркелеп кетсең кандайсың. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сөз арасында айтылчу нерсе, атайын бүгүн ушул Азамат менен Аалы бир комузду өкө алмак салмак черткенди ниет кылып келишиптир. Ошон үчүн бүгүнкү көрсөтүүнүн акырына чейин Азамат менен Аалынын ортосунда жалгыз комуз болмокчу. Анда Аалы сен сөз улантсаң. Атам экөөбүз көбүр ыштан калып чыгабыз бул ыштан дечү эле. Салтындаңа байке биринчиң улуулары башташат. Ал эмиң акындардын салтында галстугу бар мойнунда сулуулары башташат. Галстугу дагы жок, калыстыгы дагы жок, мага окшогон начарын ушинтип этекке сүрүп ташташат. Албеттен Азаматтай акынды, Аалың акын дейсизби, бүткүл агайын журтуң ой макташат. Анткенин Азамат деген Азамат, бул табына келген шумкардай, бунун өрдөг ал десе казалат. Казактын акындарына карышкыр тийген бүлүктөй, кыргызга келсең Азамат кыйлага чапчуу күлүктөй. Ойлоп ойлоп олтурсам бул келечектеги үмүттөй,
Емің ушунда елдин алдында ырдайт деп ойлом күйүкпөй. Бүгүн эл тердин дой төрүндө кубаныч болсун элимде. Акындар кылат аракет агайын тууган калкыма жаңшаны вырдап берүүгө. Анткенин аргымак жарайт эмеспи алдыга кадам керүүгө. Мына кең аргымактын намысы эл колунда деп айткан акындардын намысы эл колунда деп айткан. Мына кең аталарыбыз ошондой бизге насыяттардан көп айткан. Агайын тууган эл болуп ар биринин батасы ал биз үчүн дем болуп. Ошондо биз да жүрөрбүз казактын акындарына кармашкан жерде тең болуп. Эмиң азамат менен бир жүрүп агайын журтту сүйдүрүп. Айрым жерден чындыкты айтып азаматтай акын бар жалаң чиновниктерди күйдүрүп деген себебим түшүндүрүп беремин. Чындык деген кичинең ачуу болот той дегеним. Эмиң ала тоо башын жайлашкан Аллага жакын жайгашкан. Теңир тоо башын жайлашкан теңирге жакын жайгашкан. Мына ак калпак кыргыз калкыбыз эжелден бери кайратман баатыр манас баш болуп дүйнөнүн эли мактаган. Мына мамлекет кылып кыргызды ошондой ата бабаларыбыз сактаган. Кыргыздардын баа эрдигин дүйнөнүн эли кеп кылган. Кыргыздан коркуп чоочушуп кытайлар бекем чеп курган. Кылымдар боюң урабай кыргыздан сакта деп турган. Ошонун өзүндөй карасак кыргыздын бүгүн тарыхы кайда кетип баратат. Тамыры жатат той тереңде. Ким жетиптир ойлосок атабыз Айкөл Беренге. Муну айтып жаткан себебим түшүндүрүп той беремин. 500 миң ырсап дүйнөдө манаста эпос бар буңой дегеним. Анткенин ошондой эпос жараткан азаматтай акындардын кыргыз эл көрөт той керегин. Ал эме мен болсоң азаматтын жанында эптеп комуздарын көтөрүп кызмат кылып той беремин. Албетте мындай зал карган өзүмдү каяктан келет той теңегим. Кече Токтогул менен дой барпы бар. Аларды сыйлап уккан калкы бар. Ошолордун бүгүндө улантып жүргөн арты бар. Кечең Осмон кулгалык халым кул акындардын акына асылдардын доң асылы. Ошолордун ырларын калкым бүгүндөн угуп той жатыры. Кечең Эстебес менен Замирбек үлгүсүн берген далилдеп ашыралы тууганбай таптаган бизди буудандай. Болбосоң алардын чыккандың артынан ак калпак кыргыз халкынан Абдылда деген агам бар. Ак бүркүт сымал таңшыган. Болбосоң анат Амантай деген акым бар. Анын айтканга менин акым бар. Ошентип чыгышкан экен Кыргызстан эл камын ойлоп акындар. Болбосоң Элмирбек менен Жеңишбек экөөлө ырдап олтурсаң алардын эл ойдойт экен эгистеп. Алардын жүргөн жериң ой бейиштеп. Аларга кимде ким калса туш болуп андан ал акын үчүн дой кейиштеп. Ошолордун доң артынан ошолордой болсом деп аракет кылып той талпынам. Мынан азамат болсо жанымда бул жигит ар дайым болот той табында. Мага окшогон досунан ар дайым көрөт той камылга. Эми комузду кармап колдоргон ушинтип ойноп жүргөндөй балдарбыз. Жеңишбек менен Элмирбек агалардай болсок деп азыр биз ойлоп жүргөндөй балдарбыз. Кыргыздардын төрүндө тойлоп жүргөн балдарбыз. Анан 25тен ашсактан азыр бойдок жүргөндөй балдарбыз. Муну айтып жаткан себебим түшүндүрүп той беремин. Жана Султаке бизге кеп айттың, экөөсү жалгыз комузду чертет экен деп айттың. Мандем барго бул жерде байкеңа болбосо неге айттың? Бул комузду черткен себебим аны да түшүндүрүп той беремин. Албетте эки акын келип биригип бир комуз черткен доң убагы. Анткени экөөбүз эгиз кыз алсак деп жүрөбүз, дал ушул комуз той сыңары. Анткенин акындардын ичинен тазасы болсок деп жүрөм. Кайтышам деген акынга азамат менен кошулуп жазасы болсом деп жүрөм. Анан эгиз кызга үйлөнүп азамат менен ажырагыс бажасы болсом деп жүрөм. Албетте акындык кепке жараша. Бул айткандарым тамаша. Акын тамашаң айтып ырдаса эл болот дечүү тараза. Эмиң акын деген ошондой. Акын ырдап олтурсаң акындардын баарысы калтырган өнөр кечеге.
Menin tilim ekeli, azamattыкы жетели, анан экөөбүз минтип ырдасак 1 saat бизге жетеби. Анда бакылдай берип той нетеле. Ушунчаң элтиердин төрүнө келгенден кийин сырларды бүгүн сиз менен төгүп кетели. Құдай тілегеңерді берсін. Эми Азамат, біз өзіңөр көпчүлүк айтыштарда чымчылашып ырдашып каласыңар, жаттап алыпсың. Сен жаттап алып ырдап атасың, же болбосо паланчаныкын ырдап атасыңар, түкүнчөнүкүн ырдап атасың деген. Эми бүгүнкү күндө ошол төкмө менен жазма акындын айырмасы көп билинбей калган учур болуп атат да. Кээ бирлер ушул 2 саапта жазып келип жаттап алып ырдаса деле төкмө деп айтылып атат. Моминтип 2 saat 3 сааттап тынбай ырдаган адамдар деле ушу төкмө деп айтылып атат. Илгери ата бабаларыбыз муну өзү сөз менен иргеп койгон экен. Бүгүнкү күндө ушул айтыш коомдук фондунун төрагасынын орун басары катары ушул оор жүктү аркылап жүрөсүңөр. Ушул боюнча эмне иштер аткарылып атат? Дегиле төкмө менен жазма акындын же болбосо төкмө менен жамакчынын айырмасын кыргыздар качан айырмалайт? Бүгүнкү күндө ушул көп нарктан кетип жаткан учурда. Туура айтасыз. Кыргыз эли өзү сөз тапкан эмес, сөз баккан эл деп айтат экен Кыргызда. Анан төкмө деген аттын, төкмө деген ысымдын, же болбосо төкмө деген баанын берилиши дагы бул баягы ойлонуп айта турган сөз болуш керек. Муну айтып жаткан себебим, төкмө деген бул баягы улуу залкарларга, казак кыргызга мүмкүн бирдей таанылган, ырдын баягы өнөрдүн бийиктигине жеткен адамдарга ушул төкмө деген наам берилсе керек деп ойлойм. Бул төкмө деген атты көтөрүш дагы, төкмө деген ысымды көтөрүш дагы бул биздей жаш өнөрпоздор үчүн оор жүк, жана ушул атты аркалаш үчүн, жана ушул атка жетиш үчүн бизге окшогон балдар үчүн дагы талбаган эмгек, дагы алдыда көп жолдорду баса турган өмүр бар болуш керек. Муну айтып жаткан себебим, биздин устаттарыбыз, Ашырал атабыз, Тууганбай атабыз айтып калчу эле, ой, илгери биздин оозубуздан төкмө деген сөз чыкчу эмес эле, азыркы балдар ырдаса эле мен төкмөмүн, мен дайрамын, мен ташкындаган суумун, ар кимин келсе дагы айтышам деп ырдашат экен. Жок, бизде андай болгон эмес. Кыргыздын баягы акындардын, ушул айтыш өнөрүнүн, төкмө акындык өнөрдүн акындардын өнөрүнө өзүнүн бериле турган баасы бар болуш керек деп ойлойм. Маселен, Кыргызда жамакчы деп койгон баягы 2 сөздүн башын курап, уйкаштырып ырдаган өнөрпосту. Андай өнөрпосттор Кыргызда көп болгон, а төкмө деген өнөрдүн баасы өзгөчө баягы өнөрдүн өстөнүндө такшалып жетилип калган, бийиктикке жеткен адамдарга берсе керек. Маселен, биздин аталарыбыз айтат, Осмонкулду ырчы деп атаган дешет. Осмонкул ырчы деген калык ырчы деп атаган дейт. Анан Алымкул атабызды Алымкул төкмө деп атаган деп ушул биздин аталарыбыз айтып калат. Ошол себептүү төкмө акын деген, төкмө ырчы деген атты айтаарда этият менен мамиле кылып, баягы ойлонуп айта турган нерсе деп ойлойм. Эми мен муну сага суроо берип жатканым, бул бүгүнкү күндө силердин мойнуңарда жок болуп турат да. Эмне дегенде, ушу азбы көппү, жакшыбы жаманбы, бир топ өнөр адамдары силердин айлаңарда топтолуп, ошол жерден өзүнүн ушу баягы өнөр бүлөсүнө кайралып жаткан учур. Туура айтасыз. Айтыш коомдук фонду түзүлүп, ал жерде Ашырал атабызга окшогон, Тууганбай атабызга окшогон, Эстебес атабызга окшогон, Замирбай агайыбызга окшогон биздин улуу устаттардын аркасында жаш өнөрпоздор ушул акындык өнөргө аралашып кетсем экен, ушул өнөр менен бир элге кызмат кылсам экен деген жаш өнөрпоздордун ушул өнөргө аралашып кетишине ушул устаттардын эмгеги себеп болуп атат да. Муну айтып жаткан себебим, Тууганбай атабыз айтчу эле, бул акын деген картошка эмес, жазында айдап коюп эле кайра күзүндө бир картошкадан бир чака картошка ала турган нерсе эмес бул. Бул деген баягы айлап, жылдап, мезгилдер, убакыттар отуруп, ошондо устатты шакирттеп бирден, экиден чыга турган өнөр деп. Бул акындыктын университети, акындыктын академиясы, акындыктын институту
бул устат деген сөздүн ичине камтылган нерсе экен. Анткени ушул устаттардын аркасы менен ушул өнөргө аралашып атабыз. Анан жанада айтып өттүңүз, жазма акындык поэзия менен элдик оозеки адабият, анын ичинде ушул биздин акындык өнөр, айтыш өнөрүнүн айырмасы асман менен жердей болуш керек деп дагы айта алам. Анткени кээ бир адамдар баягы поэзия менен салыштырган учурда акындардын ырдаганын поэзияга салыштырган учурлар болуп калат. Анткени поэзиянын өзүнүн бир стили, өзүнүн бир көркөмдүүлүгү болуш керек деп ойлойм. Анткени адам отуруп алып ойлонуп жазат. Төкмө акындыктын, айтыштын мүнөзү бул баягы турган жерден ырдап, маселен, маңдайында турган бир адамдырдайбы, же бир кооздуктурдайбы, же бир сулуулуктурдайбы, кандай гана шарттар ырдабасын, ошону баягы өзүнүн көркөм өнөрүнө тилге салып ырдай турган. Эки нерсени бирдей салыштырып карабаш керек деп ойлойм. Анан дагы төкмө акындардын айтышка чыгып жүргөн өнөр адамдарынын жазып айтышка чыгат деген учуру дагы бул эл ичинде талаш тартыш маселе болуп айтылып келет. Себеби көп сурала турган суроо акындарга жазып ырдайсыңарбы, жаттап ырдайсыңарбы, же турган эле жерден эле төгүлө бересиңер деп. Аталарыбыз айтчу эле, Осмонкул айтчу экен, ой бул төгүлүп эле турган төкмө бар бекен. Бул акындын мүнөзү аба ырайындай болот. Биргиде нөшөрлөп жаап турат төгүлүп, бирде жаабай коет депчи. Ошол сыңары төкмө акындын мүнөзүнө да жараша болсо керек. Кээ бир жерден төгүлүп чачылып ырдаган учурлар болот экен акындарда. Кээ бир жерде андай болбой калат экен. Ысмайыл акын деле айтчу экен, акын киши камдуу жүргөнү жакшы. Камдуу жүргөнү кандай? Эми таптакыр эле баягы жазып алып, чөнтөккө кагаз салып алып эмес ырдай турган жерде маңдай алып. Болгону өзүңдүн оюңа, дилиңе жакшырларды мындай жерде мындай ырдасам экен деп жүрөгүңө көңүлгө түйө жүргөн жакшы. Себеби атабыз айтчу экен, бул акындын камдуу жүргөнү, башка акын менен айтышсаң, бейгап бара жаткан жоону качырып киргендей болосуң деп айтчу экен да. Анын сыңары баягы ойго дилге сактай жүрөт экенбиз, жакшы сап болуп калса. Эми бул эл ырчысы СТВ деген улуу атакталган советтик мезгилде эсептелүү 3 төкмө калды, 4 төкмө калды деп бул салалап эсептелген адамдардын төл башында турган эстекемин жакында ошол туулган күнүнө карата эскерүү иштерин жасаганы жатыпсыздар ал. Эми ушул боюнча бул кайсыл жерде өтөт? Албетте биздин бул жерде таластык көрүүчүлөрүбүз дагы ошол жерге барып бул өнөр инсандарынын өнөрүнө бир кулак кычуусун кандыралы деп күтүнүп жатышса керек. Ушул кайсыл жерде болот? Кимдер барат өнөр инсандарынан? Ошол жөнүндө кыскача айтып өтсөң. Рахмат. Кудай кааласа, Кудай буйруса, Кыргызда ата-бабаларыбыздын айтып келген бир сөзү бар го. Өлүүлөр баркталмайын, тирүүлөр даңкталбайт деген. Ошол эстебес атабыздын 5 май туулган күнү болчу. Ошол туулган күнүнө карата утурлай бүт 7 облустун 7 дубандын акындарын эстекемдин эскерет деген темада ар бир облустан бирден акын чакырып, анан көп акындарыбыздын баары Бишкекте туруп калышкан, Бишкекте жүрүп калышкан да. Ошол акындарды топтоп отуруп, баарысы баш аягы 12 акын 6 жұп болот экен. Филармониянын чоң залында Кудай кааласа 4 май күнү кечки саат 7-де айтыш өтөт. Анан бул жерден бардыгы эстекемдин эскерип ырдашат. Анан канчадан бери эл дагы сагынып калды. Элдин черин жазып, мындайча айтканда, адамда айтат го, 2 ашказан бар деп. Бирөөсү кадимки биз тамак менен толтурган ашказан, экинчиси баягы жан дүйнө рух ашказаны деп. Анан ушул элдин жан дүйнөсүн бир байытып кетели деп биздин акындарыбыз азыр камданып аткан учур. Бул биринчиден. Экинчиден биздин айылды билесиздер, Талас облусунда, Манас районунда Арал деген айылда. Ал жердин Арал айылы деп деле эч ким айтпайт. Акындардын айылы деп коюшат. Себеби дегенде Алымкул Исөнбаев атабыз баштап Эстекем, Замике, Анатай Өмүрканов, Абдылда Нуралиев деген Асанкан Жуманалиевдей залкарлардын баарысы ошол кичинекей бир Арал деген айланасынын баарысын тоо курчап турган бир айылдан чыккан экен. Анан талантты баалаган, талантты сыйлаган эл өздөрү.
Ошол айылга 92-жылы Эстекен менен Замикен барып бир концерт берди эле элге. Ошондон бери эч андай концерт бар элек. Барса барат, эстрада барат, башкалар барат. Биз барган сайын 9-майда баягы биздин ардагерлерди куттуктап барып калсак, ал кишилер айтчу эле. Биздин саныбыз жылдан жылга азайып баратат дейт. Азыркы келип аткан концерттерге биз бара албайбыз дейт. Биз айланайын бир мындай угалы, ушул айылдан чыкты элеңер, жок дегенде ошол акысын берип кетпейсиңерби деп суранышчу. Ошентип биздин байкелерибиз да кандайдыр бир иштеринен бошобойбу, көп барчу эмес. Анан ошол айылга Кудай кааласа, Кудай буйруса, өзүбүздүн досторубуздун баарысын топтоп барайын деп атабыз. Дагы бир айта кетчү жагдай, мени менен классташ Көчөрбаев Самат деген жигитибиз бар. Өзү манасчы, дастанчы. Мектепти чогуу бүттүк, искусство институтун чогуу бүттүк. Азыр филармонияда чогуу иштейбиз. Ошол жигит экөөбүз чогуу барып, элге бир бекер концерт берип, айылыбызга анан бир элдин батасын алып келели деп буйруса аттанган жатабыз. Өткөндө бир ошол таласка кеткени жөнүндө сөз болгондо айтты эле. Бул айтыштын тең төрагасы Шайырбек айтты эле. Бул бекер деп коюп, бери болгондо бир кой жеп келишет депчи. Сыңарындай бул эл журтка барып отчет берип, ошо эл журттун көңүлүн ачкан бул уулдук парзыңар. Бул аталарыбыз атан өлсө тайлак бар, кому жерде калбайт го деп дайым барына шүгүрчүлүк кылып келген экен да. Мына силерге устат болгон азыр улам атын эскерип атасыңар. Бул Ашыралы Айталиев менен Тогунбай Абдиев ээрчишип өткөн жылы чогуу кетип калды. Эми ушулардан насаатын окуп, сабагын алып калган силер артындагы өнөр инсандар катары ушул бириң ашкенин, бириң тукамын ошо айта жүргөн бир жакшы күлкүлүү, тамашалуу бир жакшы эсиңерде калган, көңүлүңөргө түйүп калган бир чыгармаларынан бирден аткарып берсеңер. Рахмат. Ошол биздин Ашкен менен Тукамдын шакирттеринин акыркыларынан болуп калдык. Акыркы дегенибиз ушул бул устаттарыбызды көргөн биздей жаш өнөрпоздордун мойнуна көбүрөөк милдет, көбүрөөк жүк аркаланган деп айтсам болот. Себеби биз ошо кишилердин өнөрүн, ошо кишилердин сөзүн угуп калдык. Анан Ашыралы атабыз менен Тууганбай атабыз айтып калчу эле, улуулардын кептерин айта жүрүш керек, улуулардын кыздарын айта жүрүш керек. Анан ошол аталарыбыз айтчу эле, Тери жайлак деген жайлоодо Саяк Райымбек дегенге аш берип калды дейт. Анан Кетментөө аксыдагы ырчы өнөрпоздордун баары барганбыз дейт. Башында Токтогул менен Эшмамбет атабыз атчан катары туруп алып, бир сыйрадан ырдагача эле 1 саат болуп калчу дейт. Анан Аңгычактын ары жактан Керимбай болуш бастырып келип, бу жаманит эшкүйүр, башкада эл бар. Тиги боз үй чүйлүк Осоке бийдике. Ошону ырдагыла, бизден алып олтуруп деле мүйүзүңөр чыккан жок деп бастырып кетти дейт. Анда коргоол ырчы ошол жерде эле дейт, барса барып көрөйүн деп Осокеникин көздөй бастырдым дейт. Аттан түшүп, комузумду күүлөй баштасам, эшикти бир келин ачып эле түз эле кайра кире качты дейт. Анан акырын жабык баштан тыңшасам, ошол баягы Осоке менен Кашымхан деген Осокенин токол экен дейт, ал эшикти караган. Осоке 63 экен, ошол Осокеге мен мынтип ырдап кирдим дейт. Ак кайын кара тал болду, ак марал колдо мал болду, 60 ашып Осоке, сенин алганың Кашымхан болду. Кулан өг аткан таң болду, куюндай арты чаң болду. Куудай сакалагындей, кушуп ойноп жаныңды, сенин курдашың Кашымхан болду. Кашаттын асты жар болду, кар ойдун ичи кар болду. Карылык каршы жетерде, кайран бир жаның кетерде. Караңгал дүйнө курусуң, Кашымхан сага пар болдуң. Деп ырдап олтурса эле, Током менен Эшмамбет окчунураак атчан турат эле дейт. Анда Током минтип баштап атат дейт. Балам коркол билбейсиң, башаламан сүйлөйсүң, пери кыстай буралган береги Кашымханды ким дейсиң десең, анда Эшмамбет.
Yenim korkol bilbeysin, ilberinki süylöysün, ilbesin de gelbetin, aligi kaşım kandı kimdeysin desen anda tokon. Kımızga koşkon şekersin, kıyıtkan kepti sezersin, kımızın germek kaşım kambalam kıynalıp жүрüp ötörsün desen andeşman bet. Samalga koşkon şekersin, sanada kepti sezersin, samayın germek kaşım kanay balam sanada жүрüp ötörsün devurda vatsala. Toqoma жақын туған Құлыке деген ырчы қошыла кетті дейді. Құлыке ырчының салмағы 200 килограмм болып, тұрмышында ат көтер албай бұқа мініп жүріп өткен дейді. Анам баш уқтаған деле қимылдач емес, қалған уақта қалтырап тұрар эле, ошондуктан Құлыке қалтырбаш деп койчубуз дейді. Анан ақындар менен айтышып жеңилип баратса, уруп ич экен, ат үстүндөгүсүн деле жыга тартып, уруп кириш экен, сен эмне мени жеңип атасың деп. Уят сөздү деле айта берчү экен дейт. Анан Кудай менен урушчу дейт. Үні долдыра қале дейт, бұ ешеке берген үнді маға эмне бербейт деп, тоқтоғыл мен Ешмамбетті беттеп, менті ұрда отат дейт. О екөң айтышқанда нетесің адырға шыққан жекенсің, ырдап тұрған ырчының қашымқан қатыны болор бекенсің де ұрда бейді дейт. Анда тоқтоғыл атауыз, о қураған қалтырба, шушындайды ыр болуы деп урушты дейт. Ошол кезде кетмен төбөдө Аллах акбар Құлыкеде ырчы бол деген лақап тарап кеткен дейт. Анда Ешмамбет атабыз Құлыкеге ырдап атат дейт. Ел озундаң айтылдып мақал болдың Құлыкең, ээктеги кыркылган сакал болдың Құлыке десе, Құлыке Ешмамбетке минтип жооп берип атат дейт. Ой ел озундаң айтылған мақалыңдың ұрайын, егіңдегі екі о сақалыңдың ұрайын, ебір-жебір айтылған сөзің дұрды Ешмамбет, еткелі айы өңдөнген өзің дұрды Ешмамбет деп ырдап тұрып алды дейді. Тоқтоғыл атабыз ұрышса болбой, қайра Тоқтоғылға тиішіп атат дейді. Ой эмнеге сөзім ұқпайсың, Ешмамбетке ықтайсың, бір тіке бүткен жаның бар, тоқо сен бір мұштасам шықпайсың. 6 жыл Сибир барғандан Алла Құдай дегенсің, апта күн ашқа қалғанда тоқо сен айының етін жегенсің. Ен талада кел атып егеме шүгір дегенсің, 2 күн ашқа қалғанда тоқо сен ешектің етін жегенсің. 9 жылда құтылып тоға Құдай дегенсің, 9 күн ашқа қалғанда тоқо сен тоңыздың делең етін жегенсің. Ақшы вақты тоқты жет айтқан тоқым боқты жетті бел ырдап тұрып алды дейді. Аңғы чақ тіле нары жақтан қарағаш қарғымақ мініп, қара көріпе тебетеге киіп, адам жандап келатқандарына қарап сөйлесе барлық атқырат дейді. Құдайыр байзақ деген ұшыл болып, жігіттеріне көкөнге байлаты ұрдыру үйбесін деген ойменен Шадықан ырчы көз ат тұшамыш болу олтыра қалдық дейді. Бірақ әлігі манап дегеніміз бізді қарап менті ұрдап кір дейді. Түн қатары түнтен жүрт екен, бұлардың түтіні саяныр чекен. Түтінгі кішін өткөріп өтірілі ұрдап тұр чекен. Түтінгі менден башқан ұрчы жоқ ошо түвінде жұмға алтын чекен. Ас телес аяқ жүрт екен, бұлардың айылы саяныр чекен. Айылдан кішін өткөріп авылда үріп тұр чекен. Айылда менден башқан ұрчы жоқ ошоң ас теле жұмға алтын чекен. Бабырлар, бабыр ашқан жабырлар, аялдарын ерчитіп, айылда тағырдар жабалақтап келгенін көрбейсің бұң осаке, жақташтырбай бұларды бөлбейсің бұң осаке, жалғыз жарым сөк болса талаштырбай иттерге ошо бербейсің бұң осаке деп ұрдаған қадимки құйрычы атауыз екен дейді. Барыбыз чинибиз келіп тұрды дейді, итке теңе ұрдағанына. Ешмамбет атауыз обдыл деле Тоқтоғыл атауыз тыйып қойды дейді. Аңғы чақ деле нары жақтан ежа өрбей бұлқынып, бұқасын мініп, жұлқынып, Құлыке құйрычыға мініп жоқ қайтарып атат дейді. Ой қазандағы қырмычық қазып жедің тұрмышып, қалтын барын иттейсің, қаңқылдаған құйрычық. Енен қырған қырмычық елдің барын иттейсің, енеңді құйрычық деп яғын жаман сөзменен айтып еді дейді. Күлбеген жан жоқ, құйрычық қашып жүрет, Құлыке бұқасын мініп темініп қолап алды дейді. Анда құйрычық айтат дейді, қойды тоқо мұныңы, мұның ыршы делемес, миесі башына шашыраған ақмақ екен дегенде Тоқтоғыл атауыз Құлыкені тыйып бір ат алып берді дейді Осакеден. Ошол аштан далай залқардың бары ат мінбе қалтырбаш Құлыке ат мінгенде ошол біздің ұстаттарымыз айтып берген. Тоғанбай атауыз айтып жүршеле. Тоғанбай атауыз. Анда ал сен ашкемін. Ашкемдин қалтырып кеткен нәрселері бізден өте көп. Баяғы айтышат қой, ашкем өзі
кара кулботомду ар кандай айтчу экен депчи, баягы жаттап айтчу эмес, мазмунун билет. Анан bir күнү эл жакшы кабыл алып атсаң узак ырдайт, эл жакшы кабыл албай жатса кыска ырдайт дегендей. Bir күнү эле узак ырдап атса, баягы андан кийинки номер Асанкул Куудулдук экен дейт. Чыдамы кеткен Асанкул, ой бул ашыр алы күндө атып өлтүрчү эле, бүгүн муунтуп атат окшойт го деп айтыптыр деп. Анын сыңарындай ашкемдин бизге калтырган нерселери өтө көп. Бирок илгертен бери акындарга салтка айланып калган бир нерсе бар экен. Барпыны айтат, бир ийнени айтканда бир нече саат бою ийнени эле чоң тема кылып айткан деп. Жеңи жоктуң айтат, аккан суунун 6 күн каркыраны болсо, те Андижандын түрмөсүнөн Токтогулду чыгарып айылына келгенге чейин каркыраны гана ырдаган деп. Анын сыңарындай Азамат эми ушул Коргоол атабыз жөнүндө эстеп калгандан кийин мен да ошо Коргоол атабыз жөнүндө бир кыскачаң айтып бергим келип атат да. Ошол Коргоол атабызды айтат, баягы согуштан кийинки каатчылык учурда азыркы Токтогул кеси турган жер бир чоң шаар эле дейт. Ошол шаардын так ортосунда бир чоң базар бар эле дейт. Ошол базардын аралап жүрүп bir күнү Ылайдан көлөчүнүн бирөөсүн жоготуп алат имиш. Анан ал кезден азыркыдай радио үзүлдеген жок. Анан базардын оозуна киши көбүрөөк өткөн жерге олтуруп алып, баягы көлөчү жок бутун, көлөчү бар бутунан айкалыштырып мингизип коюп, комузун алып алып, оонуна салып алып, элге көлөчүм жоголду деп минтип жар чакырып атат дейт ошондо. Kalkım ay töveden toğuldu, Andijan barıp ap kelgen, ayağıma bap kelgen, altıncı gölöş çoğuldu. Halkım gün töveden toğuldu, Künde minsem arıvas, Künçülük yolda talıvas, Külügüm gölöş çoğuldu. Nazdanıp atıp erdeli, Gece Namangandın zayıbı, Narı veri gök basıp bunun barelini alacaktan ayıbı. Harangdan zorgu berdeli, Andijandın zayıbı, Harı veri gök basıp barelin apkıtından ayıbı. Bunun 60 sombası, 6 günü giyilbey, apasız kaldı ması. Jetimiş sombası, 7 günü giyilbey, armanay jetim kaldı ması. Görüp baykap kalganın, gözüңdün kırın salganın, Kölöştün biri jok oldu. Korgolgo gelip ergiley, kokustan tav alganın. Dep jar çakırıp oltursa deyt, ay gününe jetip kalgan boyunda var bir gelin gelip, ava mınaul kölöş sizdiki böyle bizdin aktöş sıyırıp ketiptir dep kölöçünü alıp gelip beretmiş. Anse Korgol atabız tigi gelindi karı alıp aksakal katarı mintip batı öre atat deyt gelinge. He barakelde gelinim, bu senin bar turbay bu jelinin. Bal paygan erkek törü bal balam var keste gücü belinin. Dese kokuy bulganday beti jok avuçk ele dep kölöçtүн ыргытып ийип качып жөнөйт экен. Антсе Коргоол атабыз жерде жаткан көлөчтү карап алып көлөчү менен минтип урушуп атат дейт. Höң аңга түшкөн сен көлөч, адашып кайда жүрөсүң, азгырганы жүрсүң го, алда кимдин бүлөсүн. Деп көлөчүн таап кийип алып, комузун ийнинен илип алып, эшегине шап секирип минип алып, эшегине камчысын чабып алып, акбакайдын обонуна салып алып, кыдыңда кыдыңда кыдыңдаң эшегим, кырашып 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 кетемин деп бастырып кетип калган экен. Рахмат, Кембол Боғла. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер биздин Бейман түз эфирдеги көрсөтүүсүн көрүп жатасыздар. Мына алдыбызда ушул залкарларды эскерип жатабыз. Мен ушул учурдан пайдаланып, кадимки даанышман Арсланбек Буйлаш уулунун бир аз саптарынан окуй кетүүнү туура көрүп атам. Бул кыргызга
тең кадыр өткөн төкмөлөрдүн бүгүнкү күндө атасы катары эсептелген Арстанбек Буйлаш уулу өз кезегинде бул дүйнө жалганда өлбөй тирүү ким калар, айры айры жол калар, арманың ичте мол калар, айтылбаган сөз калар, айрылбаган бөз калар, ачылбаган сыр калар, айтса кулак илбесе, акылсыздык белгиси, адамдын көөнүн орутпай, аста секин кеп айтыш, асылдыктын белгиси, топту жарып сөз айтыш, чечендиктин белгиси, ата журтун ардакташ, азаматтын белгиси, кайратың тоону бузса да, кашыгың көлдү сузса да, оозуңдан чыккан сөзүңө зоо куланып учса да, эл менен сен адамсың, элден чыксаң жамансың, кабарың күнгө жетсе да, жылдызга колуң жетсе да, жараткандын дүйнөсү бүт колуңа өтсө да, эл менен сен бийиксиң, элден чыксаң кийиксин, тоо бузулуп таш урап, тозулбаган жерде жок, чайпалбаган көлдө жок, чаалыкпаган жанда жок, бөксөрбөгөн сууда жок, бөлүнбөгөн элде жок, түгөнбөгөн кенде жок, түйшөлбөгөн пенде жок, терең акыл кең пейил, термелбеген элде жок, жакшыга жаман жеткен жок, шараккан сууда өткөөл жок, күйүттүү ишке бушман жокта, өлүмдөн кыйын душман жок деп айткан экен. Мына азыр биз ошол көз өткөн инсандарды эскерип, эстеп отурабыз. Бүгүнкү күндө эл ичинде төкмөлү күнөр кайсы бир деңгээл бийиктикке көтөрүлүп туруп дымып калды деген ойлор, пикирлер айтылып жүрөт да. Көпчүлүк төкмөлөрүбүз эл таанып калган бүгүнкү күндө төкмө акындарыбыз бул дасторкон ырчыга айланып кетип атат деген дагы сөздөр айтылып жүрөт. Мына өкөң тең төкмөчүлүк өнөргө ошол шыгартып, ошол өнөрдүн артынан жүргөн жигиттерсиңер. Ошого өзүңөрдүн жеке пикирлериңер. Деги эле ошол эл арасында айтылган ушул сөздөрдүн канчалык чындыгы бар дагы, балким акындарга болгон, өнөр инсандарына болгон курулай доомат. Ошону өкөң бир аз жооп берип өтсөңөр. Таяктын эки жагы бар дейт го. Бул сөздүн биз өзүбүзгө сын пикир катары чындык жагын дагы кабыл алсак болот. Курулай доомат катары дагы кабыл алсак болот. Себеби дегенде буга биздин коом балким өзгүнөлүү болуп калат. Анткени илгери телевидение, радио, интернет, китеп, гезит, журналист деген түшүнүк жок кезде жалгыз гана төкмө акындар элдин телевидениясы дагы бүт бардыгын төкмө акындар чоң ролдорду ойноп берген. Мисалы Токтогул атабыз кыдырып келип, Сибирден эмнени көрүп келди, же болбосо Таласта кыдырып, Таластан эмнени көрдү, аны кыдырып Токтогулга барганда же Ошко барганда кыдырып ошолорду бири-биринен айтып, жаңылыкты элге ошол кишилер жеткирип турган. Элди маданий жактан ошолор агартып турган акындар болгон. Эң негизги ролдо. А бүгүнкү күндө журналисттер же болбосо бул массалык маалымат каражаттары төкмө акындардын ордун басты. Анткени коомго жараша. Ошон үчүн биздин төкмө акындардын ролу анчалык чоң мааниде болбой калды дагы. Мисалы бизге артист деген наам эмес, төкмө акындарга негизи өзү саясатчы катары, ырчы катары, мындай айтуучу катары наам берилет да. Берилиши керек. Себеби дегенде Токтогул саясатчылыгынан айдалып кетип атат. Арстанбек саясатчылыгынан азыркы сиз айткандай сөздү айтып атат. Мисалы ушул Арстанбектин сөзүнө бир токтоло кетели. Арстанбек атабыз минтип айтып атат. Кайратың тоону бузса да, кашыгың көлдү сузса да, оозуңдан чыккан сөзүңдөн зоо куланы учса да, эл менен сен адамсың, элден чыксаң жамансың деди. Муну 40 жашка чыкканда айтса деле 140 жыл мурун айтыптыр. Эми карасаңыз, 24 мартта революция болду дейбиз. Андан кийин баягы талап тоноочулук болду дейбиз. Ошондо биз эл менен деп жазып алышса, эч ким тийген жок магазиндерге. А ошол сөздүн ушунчалык улуу экенин 140 жыл мурун Арстанбек айтып коет атпайбы? Мунун өзү саясатчылыкпы? Жеңи жоктун не деген сөздөр бар? Мисалы минтип айтат жеңи жокто. Адырдан качкан түлкүнү алкынса шумкар илбейби дейт. 6 жыл жерде жатса да алтындын өңү кирдейби? А алтынга сары жез окшош, асылдык жайы бирдейби дейт. Эмне деген сөздөр? Демек, төкмө акындар ошондой чоң ролду ойноп келишкен.
А бүгүнкү күндө алардын ордун басып алгандан кийин айла жок, алар кенен чыга албай аркандалып калган да, кыскасы. Ушул нерседен чыга албай калды. Анын үстүндө ал учурда биздин болуштар дагы, башкалар дагы сөздүн ошончолук баалай билишчү, сөзгө жыга да билишчү, сөзгө жыгыла дагы билишчү. Азыр эч кандай сөздүн күчү дагы, мааниси дагы, кадыры да жок болуп калбады. Азамат. Туура айтат. Ошол көп себептердин аркасында акындар менен элдин ортосундагы мамиле, акындардын менен элдин ортосундагы бирин-бири түшүнүү, баягы улуу муундагы акындарда эмес, азыркы кеске, азыркы кырдаалга, азыркы учурга байланыштуу болуп калат экен. Көбүнчө биздин акындардын көрүүчүлөрү, акындардын күйөрмандары, акындардын сүйөрмандары, ушул акындарга кызыккан инсандар баягы улуулуктан калган салт менен, улуудан калган нарк менен мамиле кылат. Баягы өзүнүн ырдата турган жерин билип, ырдата турган орунду билип. Азыркы кезде ар кандай кырдаалда акындарды пайдаланып калды. Бул нерсеге ушул жанагындай артист деген сөздүн дагы ушул акындык өнөрдү байлап койду да. Анткени артист деген дагы бул чечмелеп келсе бул жакшы сөз экен, бирок төкмө акындыктын өнөрү, акындыктын айтыштын орду таптакыр башка деп ойлойм. Азыркы заманга жараша мүмкүн ырчылар, аш тойдун да ырчылары пайда болуп аткандыр. Акылмандык, улуу сөздөрдү айтканда акындар болуп аткандыр. Кандай кырдаалда, кандай учурда акындар жарала бербесин, ошол акындын мыктысын, акындын татыктуусун, акындын баягы элде айтылып калчу, тарыхта калчу инсанды эл өзү таразалап алат болуш керек. Болгону ушул акындык өнөрдүн, төкмөлүк өнөрдүн, айтыштын азыркы заманбап техника өнүгүп аткан учурда жердин бетинде дагы, асманда дагы, суунун астында, жердин астында дагы техника жүрүп аткан учурда өнөрдүн өсүп өз жолунда баратканы чоң бакыт деп эсептейм. Анткени ушул өнөр улуудан кичүүгө, устаттан шакиртке өтүп келаткан өнөр экен. Эми тарыхка кайрылсак, бул кадимки Арстанбек менен Сүйүнбайдын айтышы. Же болбосо Жеңи жок менен Барк менен Токтогулдун айтыштары, Токтогул менен Эшмамбеттин айтыштары, өзүңөр эле азыр сөз кылып аткан Калык менен Осмонкулдун айтышы дейбизби? Ушул аталардын айтыштары акыркы кездерде өтө сейрек аткарылып, элге ушу баягы ошолордун айткан сөз берметтери жетпей жаткандай да. Эми бул жүк мына филармонияда алы сен иштеп жатасың, ошо эл ырчысы СТВ деген топту жетектеп, бул ушу силерге окшогон жаштардын Азамат айтыш фондунда жүрөт. Ошо жалаң төкмө акындардын бул тирүү рухтары ошо бизди дагы эстеп эскерер экен, биздин кайсы бир кезде айткан сөз берметтерибизди пайдалана жүрөр экен балдарым деген бир үмүт кылуу болот да. Ошол бүгүнкү күндө ушулар айтылбай жаткандай да. Улуулардын айтыштары, улуу акындардын терме санаттары ошол эле элге ырдап берүү мындай нерселерди кырдаалга жараша болуп калат экен. Былтыр мурдагы жылдары акындар өзүбүздүн эле демилге менен 1-2ден 3төн болуп алып, айылдардын ичин араладык да. Болгон баягы мурдагы жылы Ош Жалал Абадты араладык, баягы кырсык болгон жерлерге элге ырдап берели, эл менен бололу. Бунун аркасы акча табуу эмес, баягы улуудан калган өнөрдү жаш мууну болсо жаш муундарга, сагынып турган улуу аксакалдар, апалар, аталар болсо ошолорго ырдап берели деген максатта. Ошондой ырды түшүнгөн, сөздү кадырлаган, сөздү баалаган айыл тургундарынын арасында биздин аксакалдарды, залкарларды көрүп калган улуу муундагы өкүлдөргө ырдап берсең, Токтогул менен Барптын айтышы, Арстанбек менен Сүйүнбайдын айтышы, же болбосо Осмонкул Галымкулдун Ысмайыл Токтоналдын ыры деп ырдап берсең, түшүнүү менен кабыл алат. Жана ошол ырдап аткан ырыңа сүйүнүп, ошого кирип, ошол кезде ырдап аткандай болуп, кайра батасын берип ушул улуулардын ырларын ырдап жүргөнүңөргө деп, ошол жакшы мамиле менен, жакшы сый-урмат менен кабыл алат улуулардын айтышын. Азыркы кезде ыр деген сөздүн, ушул ырдын бир кадыр баркын кетирип турган учурда, кадыр баркы бир аз өз деңгээлинде бааланбай аткан учурда, ушул акындардын ырын кээ бир жерлерде ырдасаң, түшүнбөй мамиле жасайт да. Анткени баягы
Токтогулдун ким экенин, ал акындардын ким болгонун билбей алган учурлар болот. Биздин эле ушул казак боордошторубуз, казак туугандарыбыз ушул акындарын айтыштырып, улуулардын акындарын сыйлап, кадырлап келгени бул тарыхта жазылган экен. Мүмкүн биздин элибизге де бир өзгөчөлүк барбы, же бир жерибизде өзгөчөлүк барбы? Илгери казактын Абылай хан деген болгон дешет. Абылай хандын жанында Букар жырабы деген ырчы болгон дейт. Ошол Абылай хан менен Букар жырабы ордодо баягы талаш болуп калганда, сиз өтүңүз, мен өтүңүз болуп калган кезде Абылай хан айткан экен, Букар жырабым, сени өттөргө, анткени сени Кудай шайлаган, мени эл шайлаган деп. Ушул сөздөрдүн аркасында, ушул талим-тарбиянын аркасында азыркы эл башчылары дагы, бийлик башындагы адамдар дагы ушул акындарына жакшы мамиле кылып, сый-урмат менен мамиле жасайт экен. Биз 2006 жылы Абдылдап экебиз, ал үчөөбүз Батыш Казакстанга айтышка барып калдык. Ошол жерде Батыш Казакстандын акими, губернатору бизди кабыл алды, акындардын бардыгын. Ошол жерде ошол губернатор айтты: "Кагылайын акындар, ушул саясатка көп аралашпасаң экен сураныч силерден. Силер ырдай берип, мен 7-чи жолу орун басарымды алмаштырып атам" деди. Ушул муну айтып жаткан себебибиз акындардын ырын түшүнүү, акындардын ырынын аркасында ошондой мамиле жасай билүү жана ошондой сый-урматтын аркасында улуулардын сөзү, улуулардын кеби айтылат болуш керек. Эми алы улуулар жөнүндө, жаштар жөнүндө сөз болуп атат. Эле улуу мундар жаштарга тигиндей болду, мындай болду, же бир кайсы бир сөздү айтып насаат айтса, ой, өзүң биздин учурда кандай болдуң эле дегендей бир кекер болуп калган учурлар көп болот да. Бүгүнкү күндө мына сен Актаңдай катары көптү, келечегинен көптү үмүттөндүргөн ошо өнөр инсандарынын катарында жүргөн жигит катары өзүңүн курбуларыңа эмне кеп кеңешти айтар элең? Албетте муну төкмөчүлүктүн ыргагы менен, ошонун шааниси менен бүгүнкү сөз жаштарда болуп жаткан мамиле, жаштардын жасап жаткан иштери жөнүндө сенин өзүңүн ошо жаштарга курбуларыңа айткан сөзүң көбүрөөк жогобу деген ойда. Комузду колуңа алсаң дагы буга сен төкмөлүктүн шааниси менен дейсиң. Досторуңа, курбуларыңа өзүңүн кеңешиңди айтсаң. Жугулдуу жери болот да. Биз айтсак айтат. Өзүң 25 жашта эмне кылдың эле? Биз өзү акындар айтуу үчүн жаралган экенбиз да. Сөзсүз ал өз аткаруу эмес. Ошол жеткирүү биздин максат. Анткени биздин күчтү тилибизге берген эмеспи. Биз олтурган кезибиз бүгүн экрандын да бетинде. Балким көрөрмандар олтурат дасторкондун четинде. Айрым айылдыктар жүрүшсө керек, мал тосуп малдын четинде. Эмиң айылдыктар башкача, анткени айылдан өскөн эмеспиң. Алардын дили таптасаң, аларды болоттой мактаса. Анткени кыйындар чыгат айылдан деп бизге устаттар айткан кеңеште. Пайгамбарлар деле билесиз, баарысы малчы болгон эмеспи. Көрсө булгада салт экен дөңеңеске. Кечең ашыралы тууганбай, алар биз менен аралашып көп жүргөн. Биздей болгон балдарга ардайым насаатын айтып өстүргөн. Кээде жамактатып ырдатып, кээ бир жерден төктүргөн деген себебим такалбай туруп ырырдап, кээ бир жерде шырылдап, анан кээ бир жерде сөз таппай комустун кылың ой кыңылдап. Ошентип аталардан алганда бүгүн элге берип той жатабыз. Албетте ушундай жерге келгенде
көңілін елдің açabız. Бирок ойлонуп азыр заманды кичинең эмнегедир дой капабыз. Анткени Кыргыздын кандай жаштары, бүркөлдү жаштардын бүгүн асманы. Анткени батыштын оору каптады, батыштан туман каптады. Жаштарымдын баарысын батыштын чаптың ой капканы. Алардын жүрөгүндө ой жашабайт, Кыргыздын күүсү дастаны. Ошон үчүн ар киме ар жакка келип кетип жатканы. Кээ бирөөлөр кеп айтат, сойку кыздар көчөдө толуп кетти деп айтат. Өздөрүң аны кыла албасаң а болбосо неге айтат. Бирок ойлоп карап олтурсам, мен аларга такыр кошулбайм, алардын айтканын колдоп отурбайм. Ошол биздин кээ бир жигиттер, Кыргыз үчүн жүгүрүчү келечектеги күлүктөр. Ошол жигиттерден эмеспи бүт Кыргызстан ой үмүттөр. Албетте өздөрү тескери жолго баспасын, сойку кылбай кыздардын өздөрү барып той сактасын. Баарысын ак тилден койсун, дүйнөдө жашоого келген дой максатын. Анткени жашоого келген максатыбыз биздин адам болууң эмеспи? Анан Алла кылса буйруктуң аман болууң эмеспи? Эң бийиктиктерге алдыга кадам коюң эмеспи? Кыргыз деген ким болгон? Ааламга аты дүң болгон. Алп Манастын тукуму, бирок Алп Манастай боло албай азыр кичине баш айланып турган доң учуру. Анткени таба албай туура бир жолду, тамтаңдап бастык миң жолду. Ким эле Кыргыз ким болду? Илгери төрүнө малын жайлатып, төрттүлүк семиз бактырып, ак боз үй тигип, жанынан аттарга мамык актырып, жолоочуң өтсө жол менен жоргочон жигит чаптырып, анан коюн союп, коноктоп, кооздолгон үйгө жаткырып, аттан чуугонок эртесиң ошол үйгө тилеп той жакшылык. Ал азыр бизге мындай иш аябай чоочун жаткылык. Далдаала үйүн бекитип, дарбаза кура тайланып, анан кол бутуң жутуп ичүүдөй короодо дөбөт байланып, терезең эшик ичинен темир тор менен кармалып, кирген чыккан кишинин кийимине карап жайгарып, а кайраң Кыргыз пейли кай жакка кеттиң айдалып. Ушунун баары карачы батыштын болгон таасири. Эмиң айланайын жаштарым, биз урпагыбыз Манастын. Биз кең пейил намыстуу бололу, дал ошол бизге ой жарашсын. Улуунун нускасын, анан жаштары кайдан доң адашсын. Эми биз айтабыз түрлөрүн, дал ушундай жамактын, дал ушундай дой санаттын. Анткени аталардын калтырган насааттарын алганбыз. Анан жамакта вырдап биз дагы далай жерге барганбыз. Өздөрү жаш, а бирок чоң атадай экен деп кээде кагуудан угуп калганбыз. Албетте антсе дагы Кыргыздын айрым өнөрүн сактап жүргөнгө биз улут үчүн дой жардамбыз. Мен ушинтип ырдап жүрөмдөң элимде, шекел балбы, бал барбы, мен билбейм айтар кебимде. Бирок акын болуп калганга миң мертебең ыраазы боломун Аллах теңирге. Ошон үчүн доңа көпчүлүк ушундай болгон жаштарды турсак экен өстүрүп, мынаке биздей болгон жаштарды атайым бүгүн кубаттап, оозундагы ырлары экрандын өзүнөн акса экен деп той булактап, атайым бизди чакырган Султаке, сизге дагы ой рахмат. Анткени ушундай өнөрлөрдү баалаган, ушундай өнөрлөрдүн ой каалаган сиздей агалар менен мактанам. Анткени биздей жаштарды туура жолго ой баштаган, анан сизден үлгүң алыштан мен эминеген ой жасканам. Ушул силердей болгон алыптардан жаштарым үлгүң алышсын, агайын тууган калкыма эмгеги менен жагышсын. Айтматов Чыңгыз сыяктуу ааламдын эли таанышсын. Анткени ак калпак Кыргыз элимде Айтматов бар элең өнөрдүн кармап той туткасын. Болбосоң анын артында кечең эстебес ашыраалылар элимден чыккандой мыктакын. Биргестен Айтматов чыккан элден дагы Айтматовдор кантип той чыкпасын. Ошон үчүн жаштардын төрт тарабы төп болсун, агалары сыяктуу
таланттуулар көп болsun. Кайсы жерде жүрсө да кадырын көрүп аларды. Кыргызстаным тууралуу ар дайым жакшы ой сөз болsun. Менин айтып жатканым эл үчүн дайым эп болsun. Эми кагылайындай көпчүлүк агайын тууган калкыбыз айтөр мында жалпыбыз. Булардын келечеги кең болsun. Биздей акындардын айтканы жаштарым үчүн дем болsun. Анам мындан аркың ой бактыбыза, калкым ала тоо менен тең болsun. Эми бул элибизде бир жакшы сөз бар. Чүкөң коно чоок болсо сакка кыл, эниң билесек болсо ага кыл деген. Бул каймана маанинде айтылган макул кеп. Ушул элге нарк нуска айтып, акыл айтып жүргөн өнөр инсандар катары Азамат, сен бир кайрып өзүңөн улууларга, бүгүнкү журттун түйшүгү жүгү мойнунда турган инсандарга, улууларга айтчу ийгилик кеңешиң. Авалқылардың мұрасында мындан ақындар айтып жатырда. Мындай өнөр башқаған алыра сыйбаса керек тоң ақылға. Қырғызға берген өнөрді бұл қылымдан қалған асыл ба? Емің Азамат деген бір бала мынан ағайын қаңырдап той жатырда. Ел башқарған ерендер, ел баштаған берендер, намыс болса деп дилем, қара қылды қақчарып қалыс болса деп дилем. Жаман нерсе жолдырды налыс болса деп дилем. Ураны бар көнүндө, ел башқарған арқачан дабыш болса деп дилем. Анан ел баштаған ағалар, халқым деген болбостон, қалқым деген болса кен, құлқын деген болбостон, жұртым деген болса кен, ел датқандан болбостон, ел баққандан болса кен, жер сатқандан болсак болбостон, жер баққандан болса кен. Емің ақындардың айтқаны, арғачан ағайын елдің ағалар ай, туғандар құпылдарына толса кен. Айтқаның келсін. Урматтуу көрүүчүлөр, мына биздин бүгүнкү көрсөтүүбүз дагы аягына чыгып баратат. Сиздер менен бул жерде ушул Айтыш коомдук фондунун төрагасынын орун басары Азамат Болгонбаев жана Кыргыз улуттук филармониясынын эл ырчысы эстебес аттуу тобунун жетекчиси Аалы Туткочуштар куттуу студиябыздын конок болуп олтурушканына өзүңүздөр күбө болуп жатасыздар. Эми сиздерге берчү акыркы суроолор. Мына Азамат өзүң айтып жаткандай, ушул элди нарк нускага алып келиш үчүн бүгүнкү күндө ушул элге нарк нускалуу сөз өнөрүн тартуулап жүргөн акындарыбыздын башын бириктириш үчүн биз бул мамлекеттик элде кандай иштер жасалыш керек деген өзүңөрдүн тилек үмүтүңөр бар? Жакшы сөз. Bir elde, bir улутту жок кылуу үчүн анын маданиятын, анын тилин, жан дүйнөсүндөгү ушундай улуулуктарын жоготуу керек деп айтат да, эң биринчи. Бул аларды кырып салуу эмес, болгон ошолордун өнөрүн жоготуу. Кыргыздын улуу өнөрү, кыргыздын улуу маданияты, кыргыздын улуу тарыхы ушул өнөрүндө ырында сакталып келген. Бул чоң баалуулук, чоң казына деп айтсак болот. Себеби кыргыз тарыхындагы ыр менен айткан, кыргыз санжырасындагы ыр менен айткан, кыргыз ата бабасындагы ыр менен тааныштырган, кыргыз жамандыгында ыр менен айткан, кыргыз жакшылыгында ыр менен айткан. Муну айтып аткан себебим кыргыздын улуу маданияты, манасы бар, кыргыздын төкмакындыгы бар, кыргыздын нечен дастандары бар, кыргыздын кайталангыс аспабы, комузу бар,
кыргыздын кылгыягы, кыргыздын чопочору жана башка дагы улуу маданияттар бар. Азыркы заманда 21-чи кылымда адамдын акылы ой жеткис, кол жеткис нерселерге жетип аткан учурда ушул өнөрдү сактап калуу бул чоң милдет, чоң парыз болсо керек деп эсептейм. Анткени муну айтып жаткан себебим, биз улуттар, биз мамлекеттер, республикалар, өлкөлөр экономикага биринчи басым коет экенбиз, каражатка биринчи басым коет экенбиз, акчага биринчи басым коет экенбиз. Анткени экономикабыз өссө баардык нерселер өсөт экен деп айтат экенбиз. Азыркы учурда дүниелік кризис каптап келди. Бул кырдаалдан кантип чыгабыз деген ой жүгүртүүлөр менен ошолдой табышмактар менен жашап келет экенбиз. Каражаттын кризиси, акчанын кризиси, экономиканын кризиси кандай гана мезгилдер келбесин, бул жоголуп турчу, кайра оңолуп турчу нерсе экен. Жан дүйнөнүн кризиси, маданияттын кризиси, өнөрдүн кризиси когусунан эле кыргыз өлүсүнүн маданиятын жоготуп ала турган болсо, биз аны кайра толуктап толтура албай турган нерсе экен. Кыргыздын элдик озаки адабияты, манашчылыгы, акындыгы, дастанчылыгы бекеринен ушул ЮНЕСКОда дүйнөнүн шедеври деген наам бербесе керек. Ушундай улуу наамды алып аткан өнөрүбүздү ар бир кыргыз жараны, ар бир кыргыз атуулу жана да ошолордун ичинде эл башкарган инсандар, эл башкарган берендер, азыркыша айтканда депутаттар, акимдер дейбизби, эл башчыларыбыз бул өнөрдү милдеттүү түрдө бул мойнуна артылган жүк катары эсептеп, ушул өнөрлөрдү комузду, акынды, маданиятты, манасты милдет катары ушул кийинки муундарга татыктуу өткөрүп берүү. Алардын милдети, биздин милдетибиз ушул улуудан калган өнөрдү устаттарыбыздан тактыктуу үйрөнүп, кийинки муундарга жакшы ырдап, жакшы сөз менен өткөрүп берүү, бул биздин милдет. Рахмат, жакшы сөздү айттың. Эми алы бир ооз сөз менен бул төкмөлүктүн келечеги кандай болот? Бир ооз сөз менен ушуга токтолсоң. Төкмөлүк өнөр жок болуп кетет, үзүлүп кетет деп Замирбек байкебизден кийин эч ким чыкпай калат деп бир кезде эл аябай баягы тынчсызданган экен. Андан кийин өзүңүздөр көрдүңүздөр, кандай көңүл бурса эле балдардын жан дүйнөсү таасирленсе эле көп жаштар чыгат экен. Бүгүнкү күндө дагы чыгып келаткан, буюрса келечекте көп нерсени жарата ала турган жаш балдарыбыз бар. Демек мен ойлойм, кыргыз барда төкмөлүк өлбөйт. Анткени биздин кыргыз элин тилин изилдеп келген окумуштуулардын дагы айтканы барго, кыргыздардын сүйлөшүп атканы, ырдап атканга окшош экен деп. Демек бул өнөрдүн келечеги чоң экенин ишенем. Рахмат, айтканы келсин. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз менен куттуу студияда Аалы Туткучев жана Азамат Болгонбаевтар болду. Ал эми мен бүгүн көрсөтүүнүн акырын кадимки 13-чү кылымдагы ушул кеп наркын, кеп нускасын ушул Саймедиров айткан Кет Бука акыныбыздын өз учурундагы жасалган кылык жоруктарга кейип кепчип айткан сак болгун деген саптары менен жыйынтыктагым келет. Көгүш тоону кыян жууп, көрк бузулат сак болгун, көсөмдөрүңө эл далдап, көч бузулат сак болгун, өзөгүңө өрт салып, өз бузулат сак болгун, сөөлөтүнөн ажырап, сөз бузулат сак болгун, салкын тоону кыян жууп, салт бузулат сак болгун, намыс түгөл, ар түгөл, нарк бузулат сак болгун, кара тили калып минип, карт бузулат сак болгун, калыс сөзүн айта албай, калк бузулат сак болгун деп айтып кеткен экен, насият кылып. Бул менин оюмча ушул өзүнүн ошол 13-чү кылымда биздин элибиз бир төгүлүп чайпалып бузулган учурда жазылган насаат, ушу кейип кепчиген сөз болсо керек. Ошол сөздөн биз бүгүн дагы, эртең дагы сабак алышыбыз керек деген ойду кошумчалагым келет. Силердин ишиңерге ийгилик каалайбыз, жакшылык болсун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз ушун менен бүгүнкү түз эфирдеги көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Элибизде ушул жакшылык жандап, ийгилик жылоолоп жүрсүн демекчибиз. Кийинки жакшылыктардан амандашканча саламатта калыңыздар.